Бул 4 жаштагы Айтурган. Учурда көз айнексиз жүрө албаган наристе мурда көрүүсү жакшы болчу. Апасы Нурзаттын айтуусунда кызамык анын көрүүсүн начарлаткан. Садикке берип баштадык, садикке барып анан мен барганда көрбөйт да, меничи көрбөйт. Анан атын айтсам анан чуркап келет. Эшиктин алдына чыкканда деле мен магазинден же эшиктен келатсам, балдар менен короодо жүрсө, мен качан бир 2 метр жеткене калганда эле анан көрбөс ага чейин көрчү эмес экен да. Доктурлардын текшерүүсү кыздын көрүүсү кызамыктын оор түрүн өткөргөндөн улам кескин төмөндөп кеткенин көрсөткөн. Азыр Айтурган көз доктурлардын көрсөтмөсү менен 2 же 3 ай сайын көз айнегин алмаштырып, 5 ай сайын дарылануудан өтүп турат. 1 жашка чейинки вакцина эмдөөлөрдү дагы алган эмеспиз да. Анан ошондуктан чынында аябай оор түрүм болуп калды да. Андан кийин жашына ылайыктуу эмдөөлөрдү эми алып баштадык да, эми. Кыргызстанда 2025-жылдын 9 айынын ичинде кызамык илдетине чалдыккандардын жалпы саны 10 миңге чукулдап калды. Алардын көбү 1 жашка чейинки жана 1 жаштан 4 жашка чейинки балдар. 9 айдын жыйынтыгында кызамык илдетине чалдыккан балдардын арасынан 10 бала өлүм учуру көз жумду. Булардын бардыгы эмдөөдөн өткөн эмес. Жерлерде үй бүлөлүк ооруканалардын дарыгерлери ыктыярчылар менен биргеликте үймө-үй кыдырып, кызамыктын белгилери жана эмдөөнүн мааниси тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келишет. Бизде негизи кызматкерлер жана миң ыктыярчыларды атайын ушул борбордон окутулган, ошол маалыматты так адамдарга, калктарга жалпак тилинде мунун кандай коопчулугу бар, алсам эмне болот, ушул ооруну алдын ала боюнча маалымат беребиз да. Ошондой берип ушул кампанияны бүтүрүп атабыз. Айрым ата-энелер балдарын диний көз караштан улам эмдетпей келишет. 2019-жылы Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы менен тыгыз иш алып барып, муфтият бул боюнча атайын фатва иштеп чыккан. Мен мисалы кандай сунуш киргизет элем, эң биринчиден ошо медиктерди өзүнүн окутуш керек да. Поликлиникага мисалы ошо апасы келет бала менен, анан кийин курамы боюнча же мисалы маанилүүлүгү боюнча, анан кийин кандай реакция берген боюнча ошол нерселердин баарын суроолорун жооп берип, же мисалы мифтерди уктум эле, тияктан бирөө айтты эле, бияктан бирөө айтты эле деп туруп ошентип баштаганда дарыгерлер мындай жоголбошу керек да. Кызамык аба аркылуу жуккан эң коркунучтуу оорулардын бири. Ал кадимки сасыктуу моусум башталып, адамдын дене табы 40 градуска чейин көтөрүлөт. Кийин териде кызыл изиркек жана ыйлакчалар пайда болот.